ашылып кеткен кыргызды дүйнө Ош шаарында бүгүн кыргыз жана англис тилдеринде манас айтылды. Улуу эпосту даңазылоого 3000 окуучу тартылган. Кароосуна Курааны манас аталышында өтүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен шаар тургундары катышты. Мурда манас айткан эмесмин. Биринчи жолу манас жаттап, окуучулар менен даярдандык. Манас айтып атканда башында биз образга кире албадык, бирок жаттагандан кийин айтып атканда өзүнөн өзү бул жактан сөз куюлуп баштады. Бул манас айтуу менен адам сүйлөө чеберчилигин өнүктүрсө болот экен да. Анан көпчүлүгү ораторлук чеберчилик же болбосо сүйлөп жатканда өзүмдүн үнүмдү куулжутам дешет го. Демек мен сунуштамак элем манас айтуу менен өзүңүздөрдүн үнүңүздөрдү куулжутсаңыздар болот экен, сөз байлыгыңыздарды кеңейтсеңиздер болот экен. Жана ушул манас айтуу окуучуларга патриоттук сезимди ойготот экен. Иш-чаранын жүрүшүндө Манас театрынын жетекчиси катышуучуларга ийгилик каалап, уюштуруучуларга ыраазычылык баракчаларды жана төш белгилерди тапшырды. Белгилей кетсек, мындай иш-чаралар жаштардын патриоттук сезимин ойготуп, манас таануу билимин кеңейтет. Ошону менен катар жаштар кайда кайсыл тилде болбосун манас айтып, тарыхыбызды, ата-бабаларыбызды эстей жүрсүн деген ураан менен уюштурулууда. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин Манас Эметей Сейтек үчүлтүгүн ар тараптан изилдөө, пропаганда кылуу, популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө чыгарган жарлыгына ылайык бардык аймакта уюштурууда. Бул Манас багытындагы биздин биринчи долбоор эмес. Айрыкча ушул бала бакчадан баштап мектеп курагында, мамлекеттик мекемелерде, ошондой эле эл аралык алкакта мына жакында эле араб мамлекеттеринде дагы ушул ураанын Манас кароосундагы эл аралык деңгээлде уюштуруп келдик. Мындай иш-чара учурда өлкөнүн бардык аймактарында уланууда. Кароосунак 20 апрелде башталган, 11 майга чейин улантылат.